абитуриент, студенти, бекерчиси бар. Мугалимдерде эс алууга татыктуу. Аталган конкурс Талас шаарындагы Капар Медетбеков атындагы облустук музыкалык драма театрында өткөрүлдү. Бул иш-чаранын башкы максаты мугалимдердин жумушунан тышкары эс алууга өбөлгө түзүп, эл алдында тартынбастан көмүскөдө катылып келе жаткан таланттарын ачуу болуп саналат. Бул кароо сынактын жеңүүчүлөрүнө байгелүү орундар каралган. Бұл қароо сынақ 2020 жылдан баштап болып жатат. 2020, 2021 жана 2023 ортодо 22 болбой калды да. Башкы максаты, башкы себеби бул мугалимдер үчүн арнадык. Мугалим да эс алганга татыктуу деп. Анткени мугалимдер эртең менен тургандан күн батканга чейин өздөрүнүн жашоосун жалаң билимге жана биздин келечекке арнап келишет экен. Анан бүгүн көрүп алып өзүм кубанып атам. Bir 3 saatlik vakit bolsa dağı bular köp nerseni unutup, biribizdi ыйлатып, biribizdi güldürüp, аябай мыкты деңгээлде дайынданып келиштир. Аябай ыраазы болуп турам. Бул сынакка облус аймагынан тандоо турунан өткөн 10 мугалим ат салышты. Иш-чаранын жоболору бул жылы да жөнөкөйлөштүрүлүп, 2 бөлүктөн турду. Биринчи бөлүктө мугалимдердин саламдашуусу, ал эми экинчи бөлүк өз өнөрлөрүн көрсөтүү менен уланды. Сынактын жүрүшүндө калыстар тобу өздөрүнүн жакшы деген бааларын беришти. Жеке ишкерлер, Талас шаарынын мэриясы, ушул бардык баягы жеке ишкерлердин сектору чогуу ушул конкурста алып чыгышты. Негизги демилгени көтөргөн бул Өмүрканова Нурзат. Ошондуктан Талас шаарынын мэриясы ушундай демилге көтөрүп, биздин коомчулуктагы мугалимдерди сыйга татыктуу деп тапкан жеке ишкерлерге өзгөчө Нурзат айымга терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр негизинен Талас районунан келген мектептер жана Талас шаарынан чыккан мугалимдер катышып жатышат. Конкурс аябай кызыктуу өтүп атат. Шарттары дагы жеңил. Негизи бул баягы мугалимдерге мотивация берүүчү, мугалимдердин талантын ички көрөңгөдөгү кайнап жаткан шыгын сыртка алып, эл алдына алып чыгуучу кароо сынакта. Жакшы өтүп атат. Бардык атаандаштар күчтүү экен. Ошондой болсо да мыктылардын мыктысы жеңип чыгат деп ойлойм. Бардык конкурсанттарга ийгилик каалайм. Кароо сынак кызуу жүрүп, колдоп келген күйөрмандар катышуучуларды коштоп сүрөп отурушту. Жыйынтыгында жеңүүчүлөр аныкталып, экинчи орунга 2 мугалим жетишип, Алматы шаарына саякатка жолдомо алышса, ал эми биринчи орунду камсыз кылган 2 мугалимге Дубайга саякатка жолдомого ээ болушуп, эс алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен ушул конкурска катышып атмын, бардык жамаатымда абдан жамаатыма ыраазычылык билдирет элем. Анткени мен колума кол, бутума бут болуп, бардык оорчулугумду ошол мен коллективим, жамаатым көтөрүп беришти. Күткөм дагы абдан күткөм. Эңсегем, ошол эңсегеним Кудай таалам каалоолорумду берди деп ойлойм. Бул конкурска биз негизи 25 февралда деген мына ошол күндөн баштап даярданып атам. Менин даярдыгыма ушул окуучуларым колдоо көрсөттү. Андан сырткары ушул театрдагы досторум колдоо көрсөтүштү. Ошол баарына ыраазычылык билдирем. Биринчи орунду алам деп күткөн эмесмин, бирок корктум. Конкурс деген конкурс, бардык катышуучулардан корктум, сүрдөндүм. Анан улам калыстардын бааларына карап биринчи болушум керек деп болжолдоп аткам. Мугалим дагы эс алууга татыктуу аталышындагы кароо сынак эми Талас облусунун башка райондорунда дагы улантылмакчы. Жана бул сынак бүгүнкү күндө өз колдоочуларын, көрөрмандарын табып, ыраазычылыктарга ээ болуу менен бирге мугалимдерге эс алууга дагы өбөлгө түзүлүүдө. Сыймык Барманов, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары, Атайын Таңкы Талас маалымат музыкалык программасы үчүн.